Бұл кесіптердің сіресі. Мұғалім бұл кесіптердің түрісі. Мұғалімдер сыйқырлы бір дарақтай, жайдырғыштыр, бышып тұрған мөмесі. Бүт дүйнөнү таанытқан карегимсиң, мугалимсиң, экинчи энекемсиң, келечек муундардын жолун ачкан, шам чырактай өчпөй турган келечексиң. Саламатсыздарбы, урматтуу август кеңешмесинин катышуучулары, кымбаттуу агай эжекелер. Адамдын касиетин бийик сактап, билимин келечек муундарга тартуулап, келишкен ак бейилдүү мугалимдер, мугалим таң шооладай жаркып чыккан, кийин дайрасындай көлкүп нурун чачкан, туңгуйуктан мугалим бул тарбияны жүрөгүбүзгө билим берип келип уюткан. Дүйнөлүк сурамжылоолор көрсөткөндөй, коомдун тынчтыгы, көз каранды болгон кесиптер бул аскер күчтөрү, анан дарыгерлер, кийинки орунда мугалимдик кесип турат. Бул көрсөткүч боюнча мугалимдик кесипти биринчи орунга коёр элек. Себеби ары татаал, ары түйшүктүү, бул кесипте күнү түнү эмгектенүү, изденүү, бар тапкан билим менен келечек ээлерин билим суусу менен сугарып келишет. Бардығымыздың атымыздан, жеке өзім атыман бүгінгі байрамдық маңай тартылғандығы үшін біздің өнер адамдарына, өнерді бағалаған адамдарымызға, жалпы ошо маданият кызматкерлеріне біздің чоң ыраазычылык билдирип коюңузду этебиз. Рахмат, чыгармачылыктары өтүнө берсин. Мына жылдан жылга өзүңүздөр баамдап жүргөндөй биздин билим берүү системасы Yoksa bilim verim mekemleri yaş kadrolar menен толукталып келет. Мына быйыл өзгөчө жигиттер аралашып калыптыр. Болбосо жалаң кыздар жана мен дегендей бир эле жигит кошулчу. Бүгүн мына 4-5 жигит арабызда отурганы биз үчүн жакшы жөрөлгө деп эсептейм. Биздин бүгүнкү урматтуу жолдоштор, биздин бүгүнкү кеңешибизге районубузда мектеп окуучулары үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө көмөктөшкөн айыл аймагынын башчылары, мекеме уюмунун жетекчилери жана мектептин директорлору, ардегер мугалимдер, районубуздагы алдыңкы мугалимдердин өкүлдөрү, мектепке чейинки билим берүү уюмунун директорлору, балдар өспүрүмдөр борборунун кызматкерлери чакырылган. Бүгүнкү мугалимдердин алыс кеңешмеси, педагогикалык кеңешмесин ачык деп жарыялайм.
катышуучулары өткөн 2021-22 окуу жылында районубуздун билим берүү тармагында кажыбас эмгек маңдай тер менен мугалим деген ары ардактуу ары түйшүктүү кесипти аркалашып билим берүү кызматкерлеринин алдыңкы сабында эмгектенишип биздин келечегибиз болгон жаш муундарга татыктуу билим тарбия берүүдө чыныгы кармандыктарды көрсөтүшкөн бир нече мугалимдер өз менен түбөлүк кош айтышты. Аларды акыркы сапарга узаттык. Алар Чононова Калбы Өмөш Абылдаев атындагы орто мектебинин математика мугалими, Атабеков Руслан Каримжан Чаргынов атындагы орто мектебинин математика мугалими, Аметжанов Адамбай Абдрахман Бегитаев атындагы орто мектебинин география мугалими, Айылчиев Маматемин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, биздин ардагер мугалим, сыйлуу мугалим, Сакиева Изан Ажибек Юсуп атындагы орто мектебинин башталгыч класстын мугалими, Бакиров Эркин Беделбай Исаев атындагы орто мектебинин орус тили мугалими. Ошондуктан урматтуу кеңешменин катышуучулары өткөн биздин устаттарыбызды, биздин кесиптештерди арбагын аздектеп 1 минутта эскерип коюңуздарды өтүнөм. Кесиптештерибиздин жаткан жери жайлуу, артык кайрылуу болсун. Урматтуу жолдоштор, бүгүнкү өздөрүнүн турмушунда биринчи жолу эмгек жолун баштап жатышкан жаш мугалимдерге өзүнүн насаат сөзүн айтыш үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими биздин сыймыктуу ардагер агайыбыз Орозали Сайтхановго сөз берилет. Жаш мугалимдер, ата-бабанын улуу салтын улап, насаат айтуу кезегинде 2 жылдан бери мага келип жеткенине жетине албай сүйүнүп турам. Мен силерге төмөндөгүдөй кеңештерди берем. Биринчи, инсан болгула. Анткени силердин өрнөңөр аркылуу балдар тарбияланат. Экинчи, бийик гумандуу адам болгула. Балада гумандуулукту жалаң гана кең пейилдүүлүк менен жаратасыңар. Үчүнчү, билими күчтүү жана чыгармачыл болгула. Өзүңөргө билимиңердин күчүнө ишенгиле. Анткени таанып билүүгө болгон чоң далалаттуу киши гана ойгото алат. Төртүнчү, патриот болгула. Мекенге болгон сүйүүнү өз мекенин сүйгөн адам гана ойгото алат. Бешинчи, баланы сүйгүлө, түшүнгүлө, ага ишенгиле. Мээримдүү жана боорукер болгула. Алардын мыкты адам болгонуна ишенгиле. Мээрим гана баланын жүрөгүндөгү таш боордукту, кайгы муңду, кекти ээртип кетирерин эч качан эсиңерден чыгарбагыла. Акжол, бактылуу, ийгиликтүү, айрыкча сүйкүмдүү мугалим болгула. Hey
Azı бүгүнкү күндө 55, аны да айтып коюш керек. Biz 2016-жылы Ош мамлекеттин университетинин ректору Исаков агайыбыздын демилгеси менен Карабалжа гимназиясын ачтык эле. Бүгүнкү күндө чындыгында Карабалжада ата-энелер акча төлөп актыбай калып, бүгүнкү күндө ал жабылып калды. Ошондуктан азыр бүгүнкү күндө 55 жалпы билим берүүчү мектептерибиз бар. Анын ичинде 48 орто, 4 толук эмес, 3 баштоочу мектеп. Андан сырткары бардыгыбызга белгилүү бир мектептен сырткары мекемебиз бар. Анан бүгүнкү күндө 43 мектепке чейинки билим берүү мекемелери иштеп келе жатышат. Мына өткөн окуу жылында Ош бир отчеты боюнча bizde 16.126 okuyucu, aga 1.417 mugallim bilim tarbiye verip gelişti. Aların içine 1.204 жогорку билимди 43 бүтпөгөн 164 атайын орто 6 жалпы орто билимдүү мугалимдер келишти. Алардын катарында 4 Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими 266 бул билим берүүнүн мыктылары ушундай иштеп келе жатышат. Эми бизде эң аянычтуу ушу окуучулардын социалдык абалдары боюнча 16.126 окуучунун ичинен 42 толук жетим, 731 жарым жетим, 1216 толук эмес үй бүлөлөрдүн балдары, 302 аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, 1398 окуучунун ата-энеси экөө тең миграцияда жүргөн балдар. Biz aytып, айрым бир коллегаларда, жалпы жыйындарда айтып, эң кооптуу деген бизде ошол 1398 окуучуда, себеби ата-энеси экөө тең миграцияда. Алар кимдин колунда? Бүгүнкү күндө чоң ата чоң энесинин, жеңеси дегенди баса айтып коеюнчу. Жеңелердин колунда, агалардын колунда дегендей. Балдар энелик мээрим башка болот, туугандардын мээрими башка болот. Biz görüp atağız, tayını çoğunlarının kolunda, alar жоңгуна неберелерин караанын көрүп койсо сүйүнөт экен. Ал кантип жүрөт, кантип билим алып атат, тамактанысы кандай, кийим кечеси кандай, ага толук кандуу маани берилбей келе жатат. Андан кийин 253 мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларыбыз бар. Алардын ичинде мектепте окуганы 128, мектепте окубаганы бул 45 окуучубуз, атайын медициналык корутундулардын негизинде такыр окууга мүмкүн эмес алар. Мектепке чейинки курактагы 42, жекече окугандар физикалык жактан алсыз же мектепке келе алганда өткөн жылы 38 окуучу жекече окууга тартып билим алып келишти. Эми билим сапаты боюнча бизде негизги көрсөткүч ошол окуучулардын билим сапаты. Мына görüp turasыздар, мына 40 өткөн окуу жылында, наркы окуу жылында 41,9 же болсо 42% түссө, ал эми быйылкы окуу жылында 42% бир аз өтүш берди. Эми ушул жерде айрым учурларда ушундай бир түшүнүктөр пайда болот экен. Эмне үчүн 60 эмес, эмне үчүн 70 эмес процент деген түшүнүктөр пайда болот экен. Биз ага кошулбайбыз. Бул дагы мисалы 42, мисалы 36дан жогору, 35тен жогору бул билим сапат. Эгерде мугалим тарабынан баалоо туура болсо, бул реалдуу көрсөткүч. Эгерде 100% кылып кое турсак, биз команда беребиз, 100% ал урчканын урчу кетет. Бизге андайга эч качан барбашыбыз керек. Биз окуучулардын билимин реалдуу маңызда баалаганыбыз биз үчүн абдан дурус болду да. Эми олимпиада боюнча көрүп атасыздар, жылда бул окуучулардын жеке предметтер боюнча өзүнүн билим сынактары деп эсептейбиз. Мына өткөн окуу жылында биз өзүңүздөр билесиздер 34 окуучу областтык этапка катышып, адан 8 окуучубуз 4-чү орундар ошондо байгеле орундарга келди. Анын ичинен биринчи орун областта 4 предметтен
4.000 экинчи орун болуп 5 окуучубуз областтык турга катышып келишти. Эми чындыгында бирөө гана 4-чү орунга ээ болуп калды. Анан байгелүү орундарды республикадан багындыра алган жокпуз. Мына ошол катышкан окуучуларыбыз Абакиров мектебинен 11-класстын окуучусу, андан кийин Эркинбаев мектебинен барып келди. Бегиевден барып келишти. Мына Бегиевден 2 окуучубуз барып келди. Анан кийин Шарып Жээнбеков интернат-лицейине физикадан Тажибаев Гуляевичке даярдаган бир окуучубуз барып келип, республикага барып келишти. Кийинки алтын тамга боюнча чындыгында мына Орозагай жогорулукта бир чети толкунданып, бир чети ушундай жетин албай айтпадыбы? Чындыгында биздин жакшы көрсөткүчтөрү şu Орозали Сайтылкановдун мектеп гимназиясы берип жатат. Өткөн окуу жылында дагы бир окуучубуз Бактияр кызы Асылзат алтын тамга ээ болгон. Бул алтын тамга кээ биркилер сурайт. Алтын тамга менен алтын сертификаттын айырмасы эмне деп. Бул алтын тамга деген кызыл аттестат деген сөз. Ага 4 предметтен тест тапшырат. 4-тө тең 5 болсо алтын тамгага ээ болот. Алтын сертификат деген бул жалпы республика тесттин жыйынтыгы жогорку балл алгандар. Жогорку балл 220дан жогору балл алгандар алтын сертификат ээ болот. Анан быйыл дагы окуу жылында Нурдинова Асель деген кызыбыз ошол эле гимназиядан дагы алтын тамгага ээ болду. Эми калган окуучулар да катышты, бирок айрым бир предметтен 3-дөн 5 болуп, 1-дөн 4. Экөөнөн бош болуп, экөөнөн 4, экөөнөн ушундай болуп туруп, эми алтын тамгага бир окуучубуз жетишип алган тапшыруу аз эми болду. Эми бизде жалпы республикалык тест бул жалпы окуучулардын же болсо бүтүрүүчүлөрдүн билим сапатын аныктай турган негизги көрсөткүчтөр. Эми ушул боюнча мына быйылкы окуу жылында жалпы 832 окуучубуз бүтүп, анын 594 окуучубуз катышты. Башкача айтканда 70 бүтүрүүчүлөрдүн 71,4% тестке катышты. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, 110дон же болсо босого балдан өткөндөрдүн саны 380 бүтүрүүчү, бул 64% өткөзгөн. Бул дагы мындай билим берүүнү туура анализ деген адамга бул жакшы көрсөткүч. Билим сапаты деген. Анан эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ар бир окуу жылында 18-19 мына биздин райондук орточо упайлар. Мына 16дан баштап 2017 мен эсимде бар 113,7 упай эле. Одан бары жогорулап чындыгында пандемияда түшүп кеттик 2020-жылы. Кайра дагы кичине көтөрүлүп, мына быйыл 123 орточо районда 123 упайга жеттик. Бул биз үчүн дагы жакшы көрсөткүч. Эми райондор аралык мына биздин мектептерде мына 3 мектебиз 140тан жогору болду. Биз 139 жарымдагы кошкон жокпуз чарбыкта. 140тан жогору 3 мектебиз. Мына алдыңкы өзүңүздөр көрүп турасыз Сайтылкановдун мектеби 150 орточо. Бирок 94% окуучу катышты. Почти 100% бүтүрүүчүлөр 100% катышты, ушу көрсөтүштү. Бул жакшы көрсөтүш, абдан жакшы көрсөтүш. Андан кийин 130дан жогору 7 мектебибизге ээ болду. Биз 30дан. Анан калган деле көрсөтүштөр жакшы. Бирок биз айтып атабыз, калган мектептер дагы ушундай көрсөтүштөрдү өдөрөтсө, ага эч ким тоскоол болбойт. Чек жок. Канчалык жогоруласак чек жок. Анан эми өткөн жылы билесиздер, бизде 12 мектеп мындай босого балдан өтпөй калды эле. Быйыл ошонун катарында 4 эле мектебибиз калды. Калгандары намыска келдиби, эмне болду? Бул кара тизмеден чыгып кетишти. Мына Жаңыбаев, Калназаров, Жапар Ахматалиев кеңеште ынтымак мектептерибиз
жалпы орточо баллы босоқ балдан өтпей қалды. Бұлар бойынша дағы біз чара көрдік. Башқача айтқанда 3 мектептің директоры қызматтан кетті. 1 мектептің директоры сөгішіменен қалды. Анан кейін мына былтыр 2 оқушымыз 200 балдан жоғары. Мына биыл 4 оқушымыз 200 балдан жоғары шығышты. Мына Айдынкөлден Қочаттан Бақтыбек қызы Айманчоқ, Бегейіптен Сағынбекова Эмира, Тоқтоғылдан Талайбек қызы Сагида деген, Төлегенова Бұрлай деген қыздарымыз 200 балдан жоғары шығышты. Мына бұл жердегі анализді бағы айттық, еме райондар аралдық. Біздің көрсеткіш қандай? Мына өзіңіздер таблицадан көріп тұрасыздар. Мына 2018-ден башталып тұр дағылы. Мына ошолда әрбір оқу жылында біздің Қарақұлжа районы областы сүйлеп келе атабыз біз. Бұл жеке біздің емес, жалпы білім беру қызметкерлерінің еңбегі деп бағалайды. Мына биыл мына өткен жылқында қарағанда біздікі 117 болса, бізге жеткен ешкім болған емес. Нарқы жерде 118 болса, 0,3 ноқат бізден кейін қалғаны бізге жеткен емес. Нарқы 120 болсақ, нарқы оқу жылында бізге жеткен ешкім болған емес. И жана башқа. Мына биыл біз почти мынандай 5 балға атырып менен башқа райондордон алтыға чықты. Бұл жалпы республикалық тестілеу. Жалпы республикалық тестілеу бұл бүтүрүүчүлөрдүн билим сапатынын анализи. Мына ушуга анализ жасаш керек. Анда доклад боюнча же болсо өткөн окуу жылынын жыйынтыктары боюнча бир-эки адам жары сөзгө чыгабыз деп жазылышкан. Азыр анда жары сөз Жусуп Мамыров атындагы орто мектебинин директору Жусупов Нурдөлөткө берилет. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү ауыз кеңешмесинин катышуучулары, урматтуу кесиптештер, урматтуу ауыз кеңешмесинин коноктору, сиздерди бүгүнкү жана алдыда келе жаткан эгемендүүлүк улуу сүйлөр жылдык майрам менен куттуктайм. Майрамыңыздар менен. Аны эми азыр райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын билдирүүлөрүнө караганда биз 2021-22 окуу жылында Каракулжа райондук билим берүү бөлүмү жана Каракулжа районунун билим берүү тармагындагы эмгектенип жаткан мугалимдердин иш аракеттеринин жыйынтыгы бир топ жакшы жыйынтыктарды бериптир. Алып көрсөк, мына биринчи Олимпиаданын жыйынтыктарында учубуз бур эмес экен. Андан кийинкиси мына алтын тамгадан быйылкы жылкыга жакшы жетишкендиктер жетти. Анан эң негизгиси мына бүтүрүүчүлөрүбүздүн билим сапаты мектептеги мугалимдин окуткан кылган ишинин жыйынтыгы. Мугалим өмөлүү дара. Мына ошол биздин окуучуларыбыздын билим сапаты биздин кылган ишибиздин жыйынтыгы. Мына ошол азыркы райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы айтып кеткен жетишкендиктер мына сиздердин кылган ишиңиздердин жыйынтыктары. Урматтуу кесиптештер, урматтуу мугалимдер. Мына ушундай түйшүктүү оор жумушту аркалап бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын келечеги болгон жаш муундарды өстүрүүдө ушундай жакшы жетишкендиктерге жетип, ишиңиздерде ийгиликтер боло берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү мугалимдердин август кеңешмесинин катышуучулары. Мына бүгүн Абдрасул Бектемирович 2021-2022 жылдагы билим берүү тармагындагы биздин районубузда болуп өткөн иштер, кемчиликтер, ийгиликтер менен бизди баарыбызды тааныштырып кетти. Абдрасул Бектемирович, сиздин жетекчилигиңиздин алдында биздин районубуздагы ошо билим берүү тармагында бир топ ийгиликтер бар экен. Мурунку жылдарга салыштырмалуу өсүш бар. Ой эртеңин жыйынтыгы боюнча Олимпиада жана башка көптөгөн
иштердин үстүндө ийгиликтер бар экен. Рахмат сизге. Урматтуу ага эжекелер. Бул ийгилик сиздердин аракетиңиздер менен, сиздердин балдар менен, ата-энелер менен, коомчулук менен тыгыз байланышта иштөөнүн жыйынтыгы деп эсептейм. Мугалим аз жогоруда айтып кеткендей, мөмөлүү дарактей. Сиздер бир жагы ардактуу, бир жагы татаал жумушуңуздарда, кесиңиздерде, сиздердин эмгегиңиздер менен биздин коомдук ишмер, дарыгерлер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди сиздер берген билим жана тайбанын негизинде Кыргыз элинде бүгүнкү күндө ушу кызмат кылып келишүүдө. Ошондуктан сиздерге ошол бүгүнкү кеңешмени, салтанаттуу кеңешме менен жана 2022-23 окуу жылынын башталышы менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктап кетем. Урматтуу ага-эжекелер, бизге айыл өкмөт башчылары ушул бүгүнкү кеңешме боюнча кече саат 10-11-лерде маалымат жеткенине байланыштуу менин коллегаларым да айтышты. Сиздерге жылда салтка айланган сыйлыктарыбызды, белектерибизди бүгүн тапшыра албай калдык. Кудай кааласа, ар бирибиздин айыл өкмөтүнүн аймагында болуучу мугалимдер күнү болобу, башка салтанаттуу иш-чараңыздарда ал жылда белгиленген сыйлыктарды, белектерди тапшырабыз деп сиздерге коллегаларым атынан сөз берип коём. Урматтуу ага-эжекелер, мен сөзүмдүн аягында бир жакшы сөз менен жыйынтагым келип турат. Адмирал Того деген военный киши бир жакшы сөз айткан экен. Бул жашоодо эң чоң күрөш инсан тарбиялоо күрөшү. Ал эми бул чоң күрөштү жетектеген, жетекчилик кылгандар бул мугалимдер деген. Бул ушу сиздердин инсанды тарбиялоо жана балдарыбызга билим берген чоң иштериңиздерде, күрөштөрдө дайым сиздерге жеңишти, ийгиликти каалап кетем. Рахмат. Нурбек Жапашев, сизге да чоң рахмат. Көңүлдө эле болсо кайсы мезгилде бересиздер. Көңүлдө, ошону көңүлдө алып коюш керек. Ана эми ушудан байланып мен айыл өкмөттөргө мен да ушка айттым. Мен быйылкы ушунда бардыгыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Ушул мектеп, бакча, ушул айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчикке түшкөнү ушуга жардам берип атасыздар. Будан да жардам бересиздер. Ошон үчүн бардыгыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Анда урматтуу конференциянын катышчылары, бүгүнкү өтүп жаткан кеңешмебизди куттуктоо үчүн Кыргызстандын Манас жаштары балдар уюмунун ассоциациясынын мүчөлөрү болушкан Сайылканов атындагы автордук гимназия мектебинин окуучулары келишкен. Анда кезекти окуучуларга берели. Сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар жана эгемендүүлүктүн 31 жылдык салтанаты менен Орозали Сайдулкановдун автордук гимназия мектебинин Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү
Куттуктайбыз! Ооба, дүйнөдөгү эң ардактуу жана эң төшүктүү кесиптин ээси болгон сиздерге, бизге билим, тарбия берип, өз мекенибиздин татыктуу патриоттору болууга багыттап, өстүрүп жаткан эже агайларга терең урматтоо менен баш ийип таазим кылабыз. Азыркы эгемендик заманымда ага эже сиздер менен сыймыктанам. Андыктан биз сиздерге таазим кылып, айтабыз чын жүрөктөн ысык салам. Азыркы күн жаңы тарых барагы, кылымдарга тете ар бир кадамы, адамзатка бакыт нуру төгүлгөн, адилеттин, камкордуктун заманы. Элге жетип эгемендүү эл болуп, 31 жыл дүйнө элине тең болуп, жер бир эди туубузоондо бийикте, жашообуздун укук салты корголуп. Бийик, нактуу, улуу кыргыз элим бар. Береке мол, ажайып коз жерим бар. Бабалардан кылым кезген мурасы, ата мекен ыйык селин демиң бар. Теңдеши жок бул ааламда салмагы, мугалимдик кесиптердин ардагы, жаңы мектеп күндө жаңы усулдар, өсүп барат билим берүү тармагы. Ооба, маяналар көбөйдү, болду чоң белек. Иштөө үчүн талаптагыдай шарт түзүлдү демек. Көтөрүүгө билим берүү тармагын сиздер болосуздар бирден бир себеп. Ата-эне да, мугалим да, коомчулук кол кармашып баарыбыз бирге бассак, окуучуга сапаттуу билим берүү өлкөбүздө дал ушул улуу максат. Ар дайым ачык болсун жолуңуздар, иште ашсын асыл максат оюңуздар. Дүңгүрөтүп билим берүү тармагын туу көтөрүп эл алдында болуңуздар. Билим берүүдө эң жакшы жетишкендиктери жана жалпы республикалык тесттен орточо 130 упайдан жогорку жыйынтыктарды берген Орозали Сайдылканов, Токтогул, Жусуп Мамыр, Чаргынов, Жээнбеков, Жантөшев, Бегитаев, Исаев, Исмаилов, Амиракулов атындагы мектептердин педагогикалык жамааттарына. Эмгек денсе белсенип иштер болот албан, чыгармачылык ар кандай жерде балбан. Кантип айтылбай калсын, аттуу баштуу ушул мектептер мээнетти кылган. Окуучулары чыгып шыктуу, ыктуу, себеби жетекчилерде уюштуруу мыкты. Жертыдан орточодон жогорку упайды камсыздап, бул мектептер алдыга суурулуп чыкты. Албетте, ийгилигиңиздер кут болсун деп, баарыңардын эмгегин биз баалайбыз. Ушунун баары биз үчүн жасалган эмгек. Жалпага эжелерге ден соолук, бакыт каалайбыз. Республикалык олимпиаданын облустук этабында 1-2 орундарды камсыз кылган мектептердин мугалимдери. Абакиров атындагы орто мектебинин тарых мугалими Турганбаева Нурсулуу эжеге, Эркинбаев атындагы орто мектебинин география мугалими Ажимамат уулу Бекболот агайга, Бекиев атындагы орто мектебинин орус тили мугалими Мамасадыкова Даткайым эжеге, Бекиев атындагы орто мектебинин математика мугалими Жусупова Өктөм эжеге, Жээнбеков атындагы интернат лицейинин физика мугалими Тажибаева Гүлай эжеге, Юсупов атындагы орто мектебинин география мугалими Тойчиева Нургүл эжеге. Эже агайлар белсенишип иштеген, жалкоолукту, терс мүнөздү билбеген, билим менен бүт суугарып жан билди, окуучусун инсандыкка үндөгөн, сынактарда байгелерди байланып, дайым-даяр бүт жарагы шайланып, ар мугалим ушулардай болсо дейм, талантына тарбиясы пайланып, деги эле быйылкы жыл жемиштүү болду, ардактакта мыкты мугалимдер болду. Мыкты мугалим аталган эже агайга баарыбыз көтөрүп турабыз эки колду. Ийгилик артынан сиздерге ийгилик келсин, күч чыгармачылык өркүндө күч кубат берсин. Инновациялык мектеп
мектептердин арасында жылдын мектеп айында баш байгени багындырган Бөжөк Бегиев атындагы гимназия класстары бар орто мектебинин жетекчилигине жана педагогикалык жамаатына. Бегиев мектеби быйыл алдыга озду. Билимден да, ыр-бийден да мугалимдери обон созду. Мыкты мектептен биринчиликти алып, облустандагы байгени алып кайтты жолду. Ийгиликти каалайбыз жетекчиликке. Ийгиликтин баары ынтымакта, күч бирдикте. Мындан дагы ийгиликти багындырып, гүлдөп өссүн. Кут орногон Бегиев келечекте. Кайрат агай артынып түшүктү, чоң жүктү. Демилгеңиз менен чоң иштер бүттү. Бул эмгегиңиз элге арналган сыйлык. Кудай сизге берсин кубат жана күчтү. Биздин бакчасы 2022 сынагынын облустук этабында биринчи орунду камсыз кылган Мээрим балдар бакчасы жана педагогикалык жамаатка. Жыл бакчасы 22 сынагында жеңген. Балдарга мээрим сүйүү берген. Мээрим балдар бакчасы мында турат, райондон, областтан дагы байгени көтөрө келген. Жамаат кылган чоң эмгек, жетекчи жакшылап сүрөгөн демек. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ынтымак болсо ийгилик өзү келет. Жылдын тарбиячысы 2022 сынагынын облустук этабында 3-чү орунду камсыз кылган Улипа Ибраимова атындагы мектепке чейинки билим берүү уюмунун тарбиячысы Малаева Наргиз эжеге. Мугалимдик нарк населди ыйык туткан, кадимкеле тарбиячылардын арасынан чыккан, жаш болсо да улуу жарышка аттанып, райондон 1-чи орунду, облустан 3-чүнү уткан. Ийгилигиңиз жүрсүн, ийгиликке уланып, жатып албаңыз, жамбашта өмүр суналып. Наристелер көп нерсе күтөт сизден, намыска жарап жүрөрүңүз туу алып. Мектептердин материалдык базасын чыңдоодо жана жаңы окуу жылына карата даярдыктарды көрүүдө кошкон салымдары үчүн районубуздагы бардык айыл өкмөттөрдүн башчыларына. Келечек үчүн нечем кыйынчылыкты жеңдиңиздер, мектеп үчүн көкүрөк тосуп келдиңиздер. Жаш жеткинчектерге мыкты шарт түзүп, ремонт үчүн акча бөлдүрүп бердиңиздер. Эл үчүн күйгөн баатырды эл өзү колдойт. Эли үчүн күйгөн азаматты эли өзү колдойт. Жакшы башчы элин эмгеги менен бийлейт. Биз үчүн кам көрүп турсаңыздар, сиздердин куроңуздарга эч ким тийбейт. Мугалим жаркын өмүр эң бир кымбат, балага ак жол каалайт чебер кылдат. Билимдин, акыл эстин саяпкери сиздерге 1000 мертебе алкыш урмат. Жактаймын билимдин эң улугун. Билим менен бул турмуштун тунуктугун. Билимсиз көргөн жашоо өткөн өмүр, пайдасыз бул дүйнөдөн кеткен өмүр. О агайлар, эжекелер, мактасам сөз жетеби. Эмгегиңер үзүлүү, эч бир сая кетпеди. Колуңарда чырпыктар чынар болуп көктөдү. Эмгегиңер баа жеткис, жылдыз сынар көктөгү. Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү улуулардын жолун жолдоп, талыкпай билим алып, өз ата мекенибизди коргоого убада беребиз. Уюм ата-бабалардын жолун жолдоп, өз ата мекенибизди, эли жерибизди коргоого, сүйүүгө жана аны көздүн карегиндей сактоого даяр болгула. Дайым даярбыз. Мекеним канат күйлөп күндөн күнгө, көкөлөп асманынан жылдыз учкан, туңду желбиретип бүт дүйнөгө, гүлдөрдү Республикам Кыргызстан. Рахмат. Окуучуларга чоң рахмат. Бардыгыбыздын атыбыздан ушу окуучулардын окууларына чоң ийгиликтерди каалайлы. Жогоруда айткандай, ийгиликтерди ушул окуучуларыбыз алып келсин. Бекем денсаулык каалап коеюн. Бардыгыбызга рахмат.
Урматтуу бүгүнкү август кеңешмесинин катышуучулары, учурдан пайдаланып баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктаймын. Албетте, билим берүү тармагы бул бир күндө же бир айдын ичинде өнүктүрүп кое турган тармак эмес. Бул деген түмөн түйшүктү, түмөн жоопкерчиликти, аябай изденген чыгармачылык кадамды гана талап кылат. Быйылкы жылында бизди кубандырган облустагы райондордун арасынан Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн иш аракеттери бизди абдан кубандырды. Анткени жылдан жылга сиздердин республикалык, облустук деңгээлдеги чыгармачылык жумуштарды аткарып атканыңыздар бизди абдан кубандырат. Бул ийгиликтер албетте биздин мамлекетибиздин келечеги деп ойлоймун. Ушул жерде отурган жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн суранып кетер элем. Эгерде сиздер мугалимдерге кам көрүп, мугалимдерге көңүл буруп колдосоңуздар, бул мамлекеттин келечегин колдогонуңуздар деп эсептейм. Себеби билим берүү гана тармагын өнүктүрүү менен гана биз мамлекетибизди, мамлекеттүүлүгүбүздү гана сактап кала алабыз. Быйылкы жылда Ош билим берүү институту тарабынан уюштурулган облустук деңгээлдеги конкурстарда Каракулжа райондук билим берүү бөлүмү, мектептер, бала бакчалар абдан активдүү катышты. Андай эмесе, бизде активдүү катышуучу болгон жана жеңүүчүлөрүбүздү сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасы билим берүү жана илим министрлиги Ош билим берүү институту диплом менен жылдын мыкты айылдык мектеби 2022 жыл сынагынын облустук этабында өтө жигердүү, активдүү катышкандыгы үчүн Каракулжа районундагы Амир Акулов атындагы орто мектеби Ош билим берүү институтунун диплом менен сыйланат. Директор уюштуруу комитетинин төрайымы Турдубаева Гүлмира Мамаевна. Жылдын мыкты инновациялык мектеби 2022 жылдын сынагында облустук этапта баш байгени алгандыгына татыктуу болгондугу үчүн Каракулжа районундагы Бөчөк Бегиев атындагы мектеп гимназиясы Ош билим берүү институтунун диплому менен сыйланат. Анткени быйылкы жылы республикалык олимпиадага окуучуларын камсыздап, ушундай жаш, креативдүү идеяга бай жаратман жаштарыбыздын жетекчи болуп, алдыга умтулуп аткандыгы мени абдан кубандырат. Мен дагы көп чоң ийгиликтерди күтөт элем. Анда эмесе кийинки биздин диплом жылдын мыкты инновациялык балдар бакчасы 2022 жылдын сынагында облустук этапта баш байгени татыктуу алгандыгы үчүн Каракулжа районундагы Мээрим балдар бакчасы Ош билим берүү институтунун диплому менен сыйланат. Республиканын ийгилиги болсун, алдыда көп ийгиликтер болсун. Ар бириңиздерге бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакубат жана ийгиликтин ганаке, эң жакшылыктын ганаке эли жери болуп, куттуу жер боюнча жүрө бериңиздер. Аман болуңуздар. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик, жана бизге келип батайы. Ушундай биздин алдыңкы орундарды белгилеп, бизге иши мотивация бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге да анда макулдашканда азыркы сөз Каракулжа райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Кулубаев Дамир Садырбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдердин август кеңешмесинин катышуучулары, кадырлуу меймандар. Бүгүнкү август кеңешмеси өлкө башчысынын билим берүү эң маанилүү тармактарын бир катар белгилеп, өзгөчө көңүл бурууда. Биз да ошо жараша татыктуу иш алып баруунун үстүндө иштеп жатабыз. Өлкөнүн өнүгүшү, билим берүү түздөн түз байланыштуу экендигин баарыбыз сезип турабыз. Бул багытта өлкөбүздө, анын ичинде биздин райондо бир топ жакшы иштер менен коштолуп келүүдө.
Ушуга байланыштуу урматтуу кесиптештер, урматтуу меймандар, баарыңыздарды алда келе жаткан эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын жана алда келе жаткан билим майрамыңыздар менен райондук мамлекеттик администрация жана жеке өзүм атынан чын дилимден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Өз балдарын билим алуун камсыз кылуу бул ар бир мамлекеттин маанилүү милдети. Анын эң негизги саяттын өзгөчө багытынын бири экендигин талашсыз нерсе. Ушундан улам Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2020-2023 жылдарга билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгышы да бүгүнкү күндүн далили. Чындыгында мамлекетибиздин келечеги бүгүнкү мектеп партасына отургандардын колунда экендигин баарыбыз билебиз. Ошондуктан биз аларга канчалык татыктуу билим, тарбия берсек, мамлекетибиздин ар тараптуу кубаттуу болушуна өз салымыбызды татыктуу кошкон болобуз. Бул биздин милдетибиз экенин унутпашыбыз керек. Ошондуктан биз аларга апрель айында мугалимдердин эмгек акысы масштабтуу түрдө көтөрүлдү. Эми педагогикалык кадрлардын даярдоо сапатын көтөрүү боюнча чаралар көрүлүүдө. Бардык мугалимдердин кесипкөйлүк деңгээлин көтөрүү боюнча максаттуу программалар, курстар өткөрүлө баштады. Билим берүүнүн сапатына ар бир мугалим жол беришине тийиш экендигин билишибиз керек. Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасы мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин иштерин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча айрым чаралар жөнүндө 2022 жылдын 12 июлда номер 224 жарлыгын ишке ашыруу максатында мектеп жетекчилерин дайындоо конкурстук жол менен ишке алышына башталды. Жалпы билим берүү уюмунун жетекчилик кызматына 5 жылдык ашык иштеген 23 мектептин директорлору 2022 жылдын 26 июлунан тартып ийилген кызматынан бошотулуп, райондо 23 бош орунга конкурс жарыяланып, ага 30 талапкер катышып, анын ичинен 9 талапкер ийгиликтүү тесттен өтүшкөн. Жана дагы 15 мектепке бош орунга жарыяланды, конкурс жарыяланды. Конкурс тандоосунун кезеги эми кесиптик лицейлер жана бала бакча башчыларына да келет. Мектеп директору ал бүгүн администраторлук, лидерлик, ишкерлик жана жөнөкөй педагогдукта милдеттерин аткара турган сапатка ээ болуусу зарыл. Ал ар кандай маалыматка ээ болуп, айылдагы эң орчундуу социалдык педагогикалык проблемалар кайсы экендигин билип, ага айылдык жааматты, ата-энелерди, окуучуларды багыттап, эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышта кызматташуунун жолдорун билишүү тийиш. Мектептердин материал-техникалык базасын чындоо мектептин жетекчилери чет элдик инвестициялар, демөөрчүлөр, айыл өкмөттөр жана айрыкча 20 жылдык бүтүрүүчүлөр менен байланышып иштеп келе жатышат. Бул багытта мектептердин материалдык базасын чындоо инвестицияларын тартуу иш-аракеттерин мектеп жетекчилеринин эң негизги милдеттеринин бири экендигин баарыбыз жакшы билебиз. Мектептердин курулушу боюнча райондо бүгүнкү күндө Кызыл Жар айыл өкмөтүндө Сагындык атындагы орто мектебин 2 кабаттык спорт зал менен өтүрүлүп ишке берилүүнүн алдында турат. Алайкы айылдык аймагынын Камборгон айылындагы Жусуп Мамыр атындагы орто мектебин 225 орунга ылайыкташтырып курулууда. Бойтал айылдык аймагынын Көндүк айылындагы Урматулуу Савыркул атындагы Көндүк орто мектеби, Чалма айылынын аймагында Буйга айылындагы Абидинов атындагы орто мектеп жана Сарбулак аймагындагы Тегерексаз айылындагы Эркинбаев атындагы орто мектептерин 100 орунга ылайыкташтырып курулуш жүрүп жатат. Райондогу бардык мектептердин материал-техникалык базасын жакшыртууга айыл өкмөттөрүнүн жетекчилеринин салымы чоң. Урматтуу Август кеңешмесинин катышуучулары, сиздерге, окуучуларга, алардын ата-энелерине дагы бир ирет жаңы окуу жылына ийгилик, биримдик, ынтымак тилеп, түйшүктүү нары сыймыктуу ишиңиздерге чыгармачылыкты, чын ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт талайды каалайм. Ошондой эле биздин жаш адистерге дагы көп ийгиликтерди каалап кетет элем. Сиздер дагы ошо биздин жаш өспүрүмдөргө жакшы билим берип, көп жакшы даражаларга жетиңиздер. Берде алган сыймыктарыңыз да кут болсун. Биздин келе жаткан жаңы окуу жылында бир топ талаптар бар. Ошондой эле берде айтылып кеткендей, райондук өнүктүрүү фондусуна биз 8 мектепке акча каржылап жардам берип атабыз. Андан тышкары туруктуу дем берүүчү гранттардан да жардам берип атабыз.
ошондой эле алда турган максат биздин ошо районубузда областтык жана республикалык деңгээлдеги олимпиадаларга көбүрөөк биздин балдар катышыбыз керек. Ошондой эле алтын тамга, алтын сертификаттарды көбөйтүүгө аракет кылышыбыз керек. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен көп ийгиликтерди каалайм. Карагулжа райондук мамлекеттик администрациясынан Карагулжа районунун аймагындагы жалпы билим берүү мекемелерин 2022-2023 жаңы окуу жылына карата өз убагында сапаттуу даярдоо боюнча жарыяланган кароо сынакта сапаттуу ремонт иштерин жүргүзгөндүгү үчүн төмөндөгү мектептерге төмөндөгүдөй орундар жана сыйлыктар ыйгарылсын. Кызыктыруучу сыйлык типтүү мектептер арасында Каракочкор айылындагы Шамше Исмаилов атындагы орто мектебине ыйгарылып, ал райондук мамлекеттик администрациясынан 1000 сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыгы менен сыйлансын. Кызыктыруучу сыйлык Сарыкамыш айылындагы Козу Ормукеев атындагы орто мектебине берилип, ал райондук мамлекеттик администрациясынан 1000 сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыгы менен сыйлансын. Орун Каракочкор айылындагы айылдык аймагынын Аккы айылындагы Беделбай Амыракулов атындагы орто мектебине ыйгарылып, ал райондук мамлекеттик администрациясынын 3-чү даражадагы диплому ыйгарылуу менен 3000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. 3-чү орун типтүү эмес мектептер арасында 1-Май айылындагы Ажибек Юсупов атындагы орто мектебине ыйгарылып, ал райондук мамлекеттик администрациясынын 3-чү даражадагы диплому жана 3000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Экинчи орун типтүү мектептер арасында Каракулжа айылындагы Шариф Жээнбеков атындагы интернет лицейине ыйгарылып, ал райондук мамлекеттик администрациясынын 2-чи даражадагы диплому жана 6000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйлансын. Эмес мектептер арасындагы 2-чи орун Алтын Күрөк айылындагы Кеңеш орто мектебине ыйгарылып, ал райондук мамлекеттик администрациясынын 2-чи даражадагы диплому жана 6000 сом акчалай сыйлыгы менен сыйлансын. Мектептер арасында Токбайталай айылындагы Беделбай Исаев атындагы орто мектебине ыйгарылып, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 1-чи даражадагы диплому ыйгарылуу менен 8000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Типтүү эмес мектептер арасында Терексу айылындагы Терексу орто мектебине ыйгарылып, ага райондук мамлекеттик администрациясынын 1-чи даражадагы диплому ыйгарылуу менен 8000 сом акчалай сыйлык менен сыйлансын. Мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Дамир Садырович, сизге чоң рахмат. Ушу билим берүү тармагын жаңы окуушунун даярлык боюнча колдоп, будан башка да маселелер боюнча колдоп келе жатасыз. Чоң рахмат. Будан ары да чоң колдоого аласыз деп. Аны эми ушуга утурлайлы биздин дагы будан байгелүү орундардан сырткары да мыкты ремонтко жетишкен бала бакча мектептерибиз бар.
Biz ошол Каракулжа билим фондунун атынан ошол биз дагы сыйлыктарды берели, ар бирине 2000 сомдон. Калназаров атындагы орто мектеби 2000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Шундай эле сыйлык менен Эргеш Осмонов атындагы орто мектеби сыйланат. Özcan Pegiyev атындагы орто мектеби сыйланат. Токтор Сыдыков атындагы орто мектеби сыйланат. Токтогул орто мектеби сыйланат. Атыс Камбатов атындагы орто мектеби сыйланат. Түшкүлүк орто мектеби сыйланат. Өмөш Абылдаев атындагы орто мектеби сыйланат. Бала бакчалардан Түшкүлүк орто мектеби. Түшкүлүк орто мектеби, Өмөш Абылдаев атындагы орто мектеби. Бала бакчалардан Бөкөева атындагы мектепке чейинки билим берүү уюму. Карабочкор мектепке чейинки билим берүү уюму. Ибраим атындагы мектепке чейинки билим берүү уюму. Көкөй мектепке чейинки билим берүү уюму. Сейир мектепке чейинки билим берүү уюму. Чоғазын мектепке чейинки билим берүү уюму. Ылайсала мектепке чейинки билим берүү уюму. Сай балдар бакчасы, Жаңгытала балдар бакчасы, Алайкуу балдар бакчасы. Мээрим балдар бакчасы. Sen bana 2000'lerin katarına gitmezsin. Sen özgüç aytıp koyalım. Öpeyim dersin. Çok güzel. Buna biz belgilep ketmedik be. Buna oblasta Meyrim Balдар Bakçası birinci orunda kamsızlığı için biz o fondun adından bizning sxemikka ega bo'lgani uchun 20 ming so'm akcha. Oshunday эле Ибраимов атындагы балдар бакчасынын тарбиясы Малаева Наргизага областта 3-чү орунда камсыздалган үчүн 10 миң сом акча. Zoya'ga bir vakit niçin kalın de koydum ben görse 20 ming. Teganda sıylıklarga gezek bere-bereyle. Anda hazırlık söz bizden sıymıştangan, bizde көп жылдан beri 10 жылдан тегерегинен ашık kolдап kelgen şu bizden şu bilim berүүгө, şu bilim berүүнүн өнүк боюнча мамлекет өнүкпөйт деген түз карашта жүргөн биздин энебиz Kadir Saydılkanov'a söz vereyim. Bilesiniz, o yerde boyunca boldap gelecek adam, şu en altında upay algan okuşlar daim boldap gelecek adam. Hazır, özünüz söyleyip, tapşırıp koysanız.
армысыздарбы? Ушул жыйындын катышуучулары, ырдактуу кесип ээлери, мугалимдер, баарыңыздарды бүгүнкү күнүңүздөр менен куттуктайм жана өлкөбүздүн келе жаткан эгемендик күнү менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Ошол Кудайым белек кылып берген эгемендигибиз баарыбызга кут болсун. Аны ардактап, сактап калыш үчүн бир гана билимдүү өлкө керек. Анан азыр бүгүнкү катарга кошулуп аткан жаш мугалимдерди чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ары оор, ары эң жоопкерчиликтүү кесиптин ээлери сиздер. Өлкөнүн тагдыры, элдин, кыргыз элинин тагдыры сиздердин колуңуздарда деп мен ишенимдүү айта алам. Ошон үчүн сиздерге үмүт артабыз, ийгилик каалайбыз. Анан ушул пайдаланып туруп бир сунуш катары айтып кетет элем. Биздин азыркы болуп аткан көйгөйлөрдүн баардыгы, кечеги эле каргашалуу Россияда болгон окуя, мунун баардыгы дагы чечүү сиздердин колуңуздарда, биздин колдо. Биз билимдүү башка тилдерде эркин сүйлөгөн балдарды эмне үчүн биз 11 жылда чыгара албайбыз? Эмне үчүн биздин балдар эч бир адамдын коопсуздугу сакталбаган, адам укуктары тебеленген өлкөлөргө барып кара жумушта иштеш керек? Эмне үчүн адамдын укугу, адамдын жеке жашоосу дүйнөдөгү эң баалуу болгон, бааланган өлкөлөргө барып, эмнеге биздин уул кыздарыбыз иштей албайт? Бул бир эле проблема, тил проблемасы. Ошон үчүн 11 жылда айрыкча англис тил мугалимдерине абдан өтүнүп, суранып, катуу үмүт кылам. Биз 11 жылда англис тилин суудай сүйлөгөн балдарды ошол эле Японияга, Германияга, ошол эле Южный Кореяга, Америкага жөнөтсөк болот. Ал жерде мындай жол коопсуздуктары болбойт. Рульда отуруп уктап калбайт, биздин 14 жаранды сүзүп кетпейт. Бардык жагынан адамдын өмүрү, коопсуздугу сакталган. Ошон үчүн сиздерге чоң өтүнүч, жакшылап аракет кылып берсеңиздер. Мен жардам болоюн деп 2 жылдан бери айтып жүрөм, бирок белгилүү себептерден улам аткара албай келатабыз. Дагы баардыгыңыздардын алдыңыздарда айта кетейин. Бир жерге чогулуп берсеңиздер, 10 күн болобу, 1 ай болобу, мен Бишкектен эң алдыңкы англис тил мугалимдерин алып келип, ошол англис тилин берүү, үйрөтүү методикаларын сиздерге семинар катары өткөргөнгө өзүмдүн жардамын бере алам. Ошол чыгымдын баарын көтөргөнгө мен даярмын. Абдрасул агай менен да сүйлөшкөнбүз, эң мыкты мектеп, анын жол жобосун өзүңүздөр тандаңыздар, кантип аныктайсыздар билбейм. Ошо эң мыкты жылдын мугалими, анан олимпиададан биринчиликти алган окуучу жана мугалимине дагы ушул долбоорду кеңейтели деген кеңешкенбиз. Ошону дагы ушул жылдан баштап колго алсак, сиздер менен чогуу жакшылап аракет кылып иштесек деген максат. Анан мени эң кубанткан ошо жылдан жылга билим деңгээли өсүп келатканы биздин райондо. Ошол агай айткандай 9 жыл мурда өзүмдүн туулуп өскөн Көңдүк айынан баштадым эле. Андан кийин Алай көрөнүндө 3 жылдай өзүнчө кылып жүрүп, анан 3-3 жыл Каракулжа район боюнча. Анан быйыл абдан кубандым. Ошо 211 балл алыптыр, анан алтын тамга алыптыр. Ошентип кубанычта ошо убакытты бөлүп ушу жерге келип турган учурум. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөй тапшыра берсем. Анан бул өзү бюджет $2000 Каракулжа району боюнча болчу. Же болбосо 168 миң сом, Көңдүк айына 84 миң сом, же $1000 деп. Анан быйыл Каракулжа районунан 2 балабыз 2-нчи орунга чыгып алыптыр. Анан математикалар бузулуп кетти. $2000 4кө бөлө албай бир топ кыйналдым. Ошон үчүн анан кичине үстүнө акча кошуп, жалпы $2300 же 193 миң 200 сом бөлүндү районго. Кара Көңдүк айылы ошо 3 окуучуга ошо $1000.
Анда тапсыра берейин, уруксат берсеңиз. Жалпы республикалык тестирлөөдө Каракулча району боюнча 211 упай топтоп биринчи орунду алгандыгы үчүн Айдын-Көл орто мектебинин бүтүрүүчүсү Бакытбек кызы Айманчок. Экинчиликти алган эки окуучубуз 202 упай топтоп экинчи орун алгандыгы үчүн Көжөк Бегиев атындагы орто мектептин бүтүрүүчүсү Сагынбаева Эмира $500. Токтогул атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Талабек кызы Сагида. Экөөнүн упайлары бир экен, ошон үчүн экөөнү тең $500. Каракулча боюнча район боюнча 3-чү упай топтоп, 3-чү орунду ээлеген 201 упай топтогон Оразалы Сайдулкановдун орто мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Төлөгөнова Бурлай. Өзү бул белек жок болчу, ошон үчүн менет кылды деп окуудагы жетишкендиги жана алтын тамга артыкчылык аттестат не болгондугу үчүн Нурдинова Асель Оразалы Сайдулкановдун автордук мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү кызыктыруучу $200 сыйлык. Өзüm кичим экенин Көңдүктүн 3 окуучу чыга берсеңиздер. 186 упай топто биринчи орунду алгандыгы үчүн Нурмамат уулу Сабыркул атындагы Көңдүк орто мектебинин бүтүрүүчүсү Беделбай уулу Баястан. Нурмамат уулу Сабыркул атындагы Көңдүк орто мектебинин бүтүрүүчүсү Абдыжалил уулу Чыңгыз. Üçüncü orundu 178 упай топтоп Нурмамат уулу Сабыркул атындагы Көңдүк орто мектебинин бүтүрүүчүсү Абдыжалил кызы Нуркыз. Ата-анага рахмат. Ушул өйдөгө өзгөчө ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошол мен 8 жылдан бери 9 жылдан берги стипендиянын көбүнчөсүн ушул үй биле алат. Бардыгыңыздарга рахмат. Ошо бардыгыбыз мугалимдерге эле таштап койбой, мугалим таалим берет, тарбия бербейт. Урматтуу ата-энелер, ошо мугалим менен чогуу, мен өзүм деле ата-эне болуп 3 бала тарбиялап атам. Мугалим менен чогуу иштешип, ата-эне тыгыз байланышта болбосо, мугалим жалгыз эчтеке кыла албайт. Ошон үчүн балдарга тарбия берели, өнүгөлү, өсөлү. Баарыңыздарга ийгилик. Рахмат. Кадыр, менин чоң рахмат, чоң рахмат. Жылда ушундай жакшы окуучуларды шыктандырып,
дем берип ушинтип жүрүп атат. Материалдык дагы, моралдык дагы ушундай колдоо. Аябай чоң рахмат. Аны жеке өзүңө, ушу үй-бүлөңө бардык жакшылыктарды каалайбыз. Рахмат. Ушундай биз дагы мектептерди белгилегенбиз. Ошолордон берип коелу. Биз мына 40 орточо 140тан жогорку 3 мектепке 10 миңден, калганда 5 миңден белгиледик эле. Ошону берип коелу. Сайдыканов мектеби 150 упай 10 миң сом акча. Расчылыкка 10 миң сом акча. Расчылыкка 10 миң сом акча менен Токтогул орто мектеби. Расчылыкка 10 миң сом акчалай сыйлык менен Жусуп Мамыр атындагы орто мектеби сыйланат. Жети мектеп 5 миң сом акчалай сыйлык жана ыраачылык кат менен сыйланат. Чаргын атындагы орто мектеби ыраачылык кат жана 5 миң сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Ыраачылык кат жана 5 миң сом акчалай сыйлык менен Шарып Жээнбеков атындагы интернат лицейи сыйланат. Ыраачылык кат жана 5 миң сом акчалай сыйлык менен Касымалы Жантөшев атындагы орто мектеби сыйланат. Ыраачылык кат жана 5 миң сом акчалай сыйлык менен Бектаев атындагы орто мектеби сыйланат. Бектаев атындагы орто мектеби. Мындай эле ыраачылык кат жана 5 миң сом акчалай сыйлык менен Беделбай Исаев атындагы орто мектеби сыйланат. Ушундай эле ыраачылык кат жана 5 миң сом акчалай сыйлык менен Шамши Исмаилов атындагы орто мектеби сыйланат. Шамши Исмаилов. Ушундай эле ыраачылык кат жана 5 миң сом акчалай сыйлык менен Амиракулов атындагы орто мектеби сыйланат. Сыйлык берүүдөн аянбайбыз. Дагы биздин атайын демөөрчүбүз өзүнүн белегин берип берген бул Кара Кочкор айыл өкмөтү боюнча. ОРТдан жогорку балл алган окуучуларга 20 миң сомдон акча. Мугалимдерине дагы белек беребиз. Азыр ушулар караңыз. Биздин окуучуларга берип алайын. Шамши Исмаилов атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү Эрмаматова Ырыспү. 20 миң сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Ийки Касымалы Жантөшев атындагы орто мектебинин окуучусу Төрөкбаева Мээрим. Касымалы Жантөшев атындагы орто мектебинин окуучусу Асылбек кызы Махабат. $250 акча сыйлык менен сыйланат. Кылычбек кызы Бермет Касымалы Жантөшев атындагы орто мектебинин окуучусу. Зайнидин кызы Айназик Касымалы Жантөшев атындагы орто мектебинин окуучусу. $250 сыйлык менен сыйланат. Нурланбек уулу Адилет
Касымалы Жантөш атындағы орта мектебінің бітірушісі 20 мың сом ақшалай сыйлығын сыйлап отыр. Сондай эле сыйлық менен Амиракул атындағы орта мектебінің бітірушісі Орозбаева Кадича. Hem ушул окуучуларды окуткан мугалимдери кыргыз тилинен окуткан мугалими Көндүбаева Канымбөр 4 мың сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Шамши Исмаилов атындағы орта мектебинен кыргыз тили жана адабият мугалими. Ушундай эле 4 мың сом акчалай сыйлык менен Шамши Исмаилов атындағы орта мектебинин математика мугалими Нурмаматова Айнур эжеге сыйланат. Касымалы Жантөш атындағы орта мектебинин кыргыз тили мугалими Ыбышева Эльвира 10 мың сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Ушундай 10 мың сом акчалай сыйлык менен Касымалы Жантөш атындағы орта мектебинин математика мугалими Эшбаева Нургүл эжеге сыйланат. Орта мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Кайыпкулова Раис эжеге 4 мың сом акчалай сыйлык менен сыйланат. 4 мың сом акчалай сыйлык менен Амиракул атындағы орта мектебинин математика мугалими Окушова Сонуп эжеге сыйланат. Сыйлық алғандар бұл еме қаншалаған еңбектің натыйжасында келді. Мына біздің оқушыларымызға да ошо далалат кылып окугандарына чоң рахмат. Айрыкча ошо дагы баса белген ошо кесиптештериме чоң рахмат. Дагы сыйлығыңыздар сіздерге дем берсін, ден соолугуңуздар чың болсун, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Канчалык ийгиликтер көп болсо, сыйлык ошончолук көп болот. Айтып кое берели, сыйлык сиздерден качпайт. Рахмат. Анан эми биздин демөөрчүлөргө биз бир барак болсо дагы рассылыкка даярдадык эле. Ушуну берип коюп мен текстин окуп коеюн. Рассылыкка. Урматтуу Кадыр Сайдыканович, көп жылдан бери окуу жылынын жыйынтыгы менен Каралжа районундагы билим берүү мекемелериндеги мугалимдердин эмгегин баалап, бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестте жетишкен ийгиликтерин коштоп, окуучулардын терең билим алуусуна өбөлгө түзүп, алардын руханий жактан өнүгүүсүнө, келечектеги билимдүү, жогорку интеллектуалдык деңгээлдеги инсандардан болуп өсүшүнө кошкон зор салымыңыз жана райондук билим берүү бөлүмү менен кызматташып, кыргыз элинин мекенчил жигити катары иш алып бара жатканыңыз үчүн чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Сизге жана сиздин үй бүлөңүзгө, жакындарыңызга чын ден соолук, чексиз бакыт, бакубат жашоо, иштериңизге ийгиликтерди ойлогон ой максаттарыңыз орундала беришине тилектешпиз. Сизге чоң ыраазычылык. Ушундай эле ыраазычылыкка бизден Авазбек инибиз бар. Өзү азыр Японияда жүрүп атат. Биз түздөн түз ар кандай багыттарда жардам берип атат. Ушул Авазбекга да биз инибизге ушундай эле мазмундагы ыраазычылык даярдадык эле. Ушуну тапшырып коелу. Урматтуу кесиптештер,
кесиптешler, урматтуу биздин кадырлуу меймандар, мына күн тартибинде маселелердин баардыгы каралып бүттү. Бардыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Дамир Садырбек, сиз баштаган коллега мүчөлөрүнө чоң ыраазычылык. Дагы бир рет биздин демөөрчүлөргө, айыл өкмөттүн башчыларына жалпы өзүбүздүн кесиптешке ыраазычылык билдирем. Бул окуу жылында дагы жакшы ийгиликтер менен баштап, акырында жакшы ийгиликтер менен чыгып, эмки жылы дагы ушундай жакшы маанайда жолугушайлы. Ана мекеме уюмдун жетекчилери дагы бизди келип коштоп отурушат. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык. Эми чындыгында окуучулардын билим сапатын, окуучулардын ийгилигин бир эле мугалимдер көтөрө албайт. Биз бекерин айтпайбыз, жалпы коомчулук, ата-эне аракет кылыш керек. Ошондо гана биз балдарга жакшы багыт, жакшы билим, жакшы тарбия бере алабыз. Ошондуктан дагы бир рет мен демөөрчүлөргө дагы бир рет бардыгыңызга мен ыраазычылык билдирем. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү мугалимдердин абыз кеңешмесин жабык деп жарыялайм.